Салам мекендештер, арбаңыздар, урматтуу мекендештер. Бүгүн силер менен реестр жөнүндө сүйлөшөбүз. Ошол реестрден кантип чыгуу керек жолун сүйлөшөбүз. Негизи Евразиялык экономикалык бирикменин өкүлдөрү, алардын ичинде кыргызстандыктар, эмгек келишими жок болсо, ошол дагы себеп болуп эсептелинет. Тажик өзбектерге андай учур жок, себептен тажик өзбектер болсо патент негизинде, патентке ар ай сайын регионго жараша акча салат дагы, ошонун негизинде реестрге эмгек келишимдин негизинде түшпөйт. Евразия экономикалык бирикменин жарандары ошонун негизинде да түшүп калат. Сахаровдон медосвидетельствование же дактилоскопия жок болсо түшөт. Эгерде эмгек келишими жок болсо түшөт. Регистрациясы базадан чыгып келсе, же болбосо сол жактан регистрация жасатса, базада жок болсо, ошонун негизинде түшөт. Ушеки эң негизги 3 себеп. Эми кантип чыгабыз? Буга чейин бир нече жолу айтканбыз. Эгерде көп мекендештер кайрылып атат, менин документтерим баарын таптаза, регистрациям бар жашаган жеримде, Сахаровдон медосвидетельствованием баарын өткөм, эмгек келишимим бар, эмнеге түшүп калып атам деген жарандар бар. Аларда кандайдыр бир себеп болушу мүмкүн, же болбосо регистрациясы убагында мөөнөтүн өтүп туруп базага кирбей калган. Балким тетиги мурдагы бир нече жыл мурун бир административный правонарушение кылган, ошонун бүт баары кайрадан азыр чыгып, ошонун негизинде кирип калышы мүмкүн. Эми документтериңердин баарын таптаза болсо кандай чыгабыз? Отдел по вопросам миграции деген бар, ички иштер министрлигинин ичинде ОВМ деп коет, именно отдел по вопросам миграции. Ал МФЦ дагы бар. Бирок туш тарап эле барганга болбойт. Кайсыл районго регистрация болсо, ошол ОВМга барасыңар, ошонун негизинде бүт документтериңерди көрсөтүп туруп, арыз жазасыңар, заявление жазып туруп, кыскача эле: прошу меня исключить списка контролируемых лиц. Андан тышкары у меня все документы в порядке деп туруп, бүт документтердин копияларын ала барасыңар. Паспорттун переводу менен сөзсүз түрдө, миграциялык карта, регистрация, СНИЛС, ННН болсо дагы алып алыңыз, эч кандай ашыкчасы болбойт. Эмгек келишимдин копиясын алып алыңыз. Андан тышкары Сахаровдон өткөн жашыл карта, кызыл карта, анан медосвидетельствование жана справканын да копияларын бүт баарын көтөрүп туруп, ошол жака барып туруп заявление жазасыңар. Заявление жазгандан кийин ал жерде силерге 2 жол болот. Биринчи жолу штрафтын негизинде, эгерде чын эле административдүү штраф болсо 5000 рубль штраф протокол түзөт дагы, ошол протоколдун негизинде төлөйсүңөр. Төлөгөндөн кийин силерди базадан ошол жактан чыгарып коет. Базадан чыккандан кийин банктан автоматтык түрдө негизи бир күндө чыгарыш керек. Чыгарбаса банкка жазасыңар: мен контрольдук списоктон чыктым, же жазгыла чатына, же болбосо барып туруп чыктым, мени картамды разблокировка кылгыла деп туруп. Эми көп учурда отдел по вопросам миграция мындай болуп атат: тилекке каршы кээ бир мекендештерди кабыл албай атат, алгысы да келбей атат. Бул учурда азыр ортомчулар да иштеп атат. Эми бул жаатында комментарий болсо, көп ортомчулар булар юридикалык өзүнүн кызматын көрсөтөт. Юридикалык фирмалар бар, адвокаттар бар, юристтер бар. Анан бүт баары негизде любой юридикалык ишти алып баратканда өзүнүн баасын айтат. Ошого жараша анан кийин ошо кызмат акысын кылып келет. Бул ошондой эле кызмат акысы. Бул жерде эч кандай криминалдык иш жок. Негизинен айтканда, көп юристтер азыр чыгарып жардам берип, анан кийин кээ бир мекендештердин тили өтпөй калат. Орусча билбейт, же болбосо жанагы отдел по вопросам миграцияга, полицияга баргандан да коркот. Кээ бир учурларда болуп атпыр, биз угуп атабыз. Ошол өздөрү барса, ошонун негизинде кармап туруп, андан ары депортация кылып койгон учурлар деп жалоптарда түшүп атат. Эми бүт баарын азыр тастыктайбыз, билебиз. Эртең Кудай буйруса элчилик менен биргеликте, миграция өкүлчүлүк менен биргеликте Москва жергесинде бир нече отдел по вопросам ошо район полиция кызматкерлерине барып бир сыйра да көзөмөлгө алабыз. Ал жагынан азыр жумушта жүрүп атат. Бирок жана ортомчулар чыгарып бергендер, алар дагы чыгарып берип атышат. Эми документтериңерди бүт тараптан таптаза болсо, анда какой-то мурдагы эң илгерки причиналары бар. Анда коркпой эле барасыңар, заявление жазып туруп, ошонун негизинде чыгасыңар. Бирок көп учурда полиция кызматкерлери, ОВМдер албай коюп атат. Киши көп деп атат. Азыркы учурда баш аягы 500 миңден ашык киши бүт мигранттар болуп туруп ошол реестрге кирген. Алардын ичинен Кыргызстандын жарандары 78 миң киши
болуп калды. Анын бүт баарына азыр жетишпейт, физически жетишпейт. Балким ошол азыр бир нече сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Реестрдин мөөнөтүн балким узартканга же амнистиянын башка жаатын көрсөткүлөө деп туруп биздин бийлик тараптагы суранып атат. Анан кийин урматтуу мекендештер, Сахаровадан бүт медосвидетельствование, дактилоскопияны ошону дагы сөзсүз өтүш керек. Кээ бир мекендештер кирип чыгып атат. Кирип чыккандан кийин чыгып калбайт реестрден. Кирип чыккандан кийин дагы кайрадан ошол бүт документтерди тууралап туруп, анан кийин полицияга алып барыш керек, ОВМге. Бирок ОВМге алып барганда мындай учурлар да болуп атат. Эмгек келишимди алып кел деп атат. Эмгек келишимди макул алып келейин деп туруп жумуш берүүчүнө барса, жумуш берүүчү сен биринчи реестрден чык, анан кийин эмгек келишимди беребиз деп. Полицияга барса эмгек келишимди алып кел, анан реестрден чыгарабыз деп, ушундай бир туңгуюк болуп атат. Ошол себептен ошол туңгуюкка түшкөн учурда кээде балким юристтер жардам берет. Ошо биз бир юрист мырзалар менен, кыргыз мекендештерибиз менен бир сыра сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Жардам беребиз деп атабыз. Телефондорун азыр айта кетейин. Эгерде өзүңүз эч кандай чыга албай калсаңыздар, чыкканга эч кандай мүмкүнчүлүк болуп калса, анда ошол мекендештерге кайрылсаңыздар болот. +7 991 601 95 17 номери. Кыргызча эле сүйлөшө бересиздер, биздин мекендештер ошол өзүнүн кичинекей эмгек акысынан алар ошо чыгарганга жардам берет. Эми бул жаатынан өзүңөр толугу менен чыгам десеңиздер, бүт алгоритмди дагы ушул видеонун астына дагы үтүр точкасына чейин азыр жазып коебуз. Ошонун бүт баардыгынан бир сыра биринчи шаг, экинчи шаг, үчүнчү шаг деп туруп көрүңүздөр. Бирок кээ бир учурда отдел по вопросу миграции чоң очередь болуп калып атат, кабыл албай коюп атат. Бизден тышкары тажик, өзбектер дагы алар толтура, ошонун негизинде албай атат. Жакын арада биз ошо диаспоранын атынан Кыргызстандын бийликтерине кичинекей кат даярдайбыз, кат жөнөтөбүз. Ушул кыргыз мекендештердин реестрден чыгууга же болбосо жеңилдетип бергиле, же болбосо башка шарттарын сурап бериңиздер. Аны болсо эми силер менен кийинки выпуска сүйлөшөбүз. Сак саламат болуңуздар. Ушул видеонун астында кимде кандай суроо болсо реестр боюнча жаза бериңиздер. Жакынкы 2 күндүн ичинде бул тууралуу дагы толук маалыматтарды чыгарып туруп, анан дагы силерге айтып беребиз. Сак саламат болуңуздар, көрүшкөнчө. Урматтуу мекендешим, Кыргызстанга баарыбыз эле тыйын которобуз, бирок ошол тыйынды утуу менен которолу. Кыргызстандын банк компаньон эң жакшы акция уюштуруп атат. 3 айда бир жолу тыйын которгондун арасынан 6 кишиге 50 000 рубльдан белекке тыйын берип атат. Андан тышкары 2025 жылдын август айына чейин ким көбүрөөк тыйын которсо, бир кишиге бир бөлмөлүү батирди утуучу катары белекке берип атат. Балким ошол батирдин ээси сиз болуп каласыңар. Тыйын которгондо Астрасен системасы аркылуу Сбербанктан, Тинькофф банктан жана Мир привилегии приложениясы аркылуу Мекен деген промокодду киргизип которсоңуздар, дагы утуш менен которосуңар. Эң негизги шарт компаньондун же кошелегуна, же картасына тыйын түшүш керек. Тыйынды утуш менен которолу.